Бейиш нуру. Асманды қарасақ ордунда тургандай эле көрүнөт. Жер шары, күн баары кыймылсыздай туйлат. Галактикабыздагы чоң кыймыл аракет телескоп пайда болгондон кийин билине баштаган. Ага чейин Европа илимпоздору жер ордунда эле турат, ал эми күн жерди айланат деп божомолдошкон. Мусулмандардан чыккан атактуу илимпоздор Мухаммед бин Ахмед аль-Беруни, Мухаммед ибн Жабр аль-Баттани, Ахмед бин Мухаммед ас-Сиджи, Джафар бин Мухаммед бин Жарир сыяктуу аалымдар жердин айлануусу тууралуу изилдөөлөрдү жүргүзүп, баалуу эмгектерди калтырып кетишкен. Бул улуу илимпоздордун чыгармаларын изилдеп 5-6 кылымдан кийин Галилей, Кеплер, Коперниктер күн ордунда турат. Ал эми жер аны айланып турат деген божомолго келишкен. Бирок бул 3 илимпоз күндүн да өз орбитасында айланып турган бир жылдыз экенин билишпейт эле. Жаңы телескоптордун пайда болуусу жана астрономиянын өнүгүшү менен күндүн да бир ордунда турбаары, өз орбитасында айланаары, ал эми жер шары болсо ошол өз орбитасында айланып жүргөн күндү айланаары ачыкка чыкты. Күн айланасындагы планеталар менен бирге саатына 720 000 километр ылдамдыкта Алекс деп аталган орбита менен Вега жылдызын карай учуп баратат. 20-21 кылымдын өнүккөн астрономиясы араң изилдеп жеткен бул ачылыш болсо, ыйык Куранда кантип сүрөттөлгөн. Келиңиздер, карап көрөлү. Ясин сүрөсүнүн 38 аятында Аллах Таала мындай деп айтат: Күн өзүнө белгиленген ордунда гана айланып жүрөт. Бул кудуреттүү билүүчүнүн тагдыр кылганы. Бул аятта күндүн өзүнүн белгиленген ордунан адашпастан, өйдө ылдый оңго солго, алдыга же артка жылып кетпестен бир туруктуу багытта айланаары айтылууда. Башкача айтканда, күндүн өзүнүн жолу сыяктуу болгон орбитасы тууралуу ачык, кереметтүү түрдө кабар берүүдө. Ошол эле Ясин сүрөсүнүн 40 аятында болсо, күн өз айлануусунда айга жетиши мүмкүн эмес. Түн дагы күндүздөн озуп кете албайт. Бардыгы асманда өз орбитасында сүзүп жүрүшөт деп айтылат. Бул жерде күн менен ай бири-бирине жетпейт деп айтыш менен күн системасындагы тартиптүү кыймыл аракет тууралуу сөз болуп жатат. Ошол эле кезде түн да күндүздөн озуп кете албайт деп айтыш менен жер шарынын тоголок болгондугуна ишарат кылууда. Жердин шар формасында болгондугун далилдеген Курандын илимий аяттары тууралуу мурдагы видео тасмаларыбызда айтканбыз. Каалоочулар ошол видеодон кененирээк маалымат алсаңыздар болот. А биз өзүбүздүн сөзүбүздү улайлы. Аяттын уландысында булардын баары, башкача айтканда, күн, ай, жер өз огунда жана орбитасында сүзүп жүрөт, айланып жүрөт деп ачык эле айтууда. Бул аяттар чындыгында керемет аяттар. Ал эми Анбия сүрөсүнүн 33 аятында болсо, ал күндүз менен караңгылыкты, күн менен айды жаратты. Бардыгы асманда сүзүп, өз орбитасында жүрүшөт деп айтылат. Бул жерде да күн системасынын өз нугунда тартиптүү айланып жылышы тууралуу айтылууда. Саффат сүрөсүнүн 5 аятында болсо, ал асмандардын, жердин жана экөөсүнүн арасындагы бардык нерселердин Раббиси. Жана ал чыгыштардын жана батыштардын да Раббиси деп айтылат. Бул жерде чыгыштардын жана батыштардын Раббиси деп тагыраак айтканда күндүн чыккан жана баткан жерлери көптүк түрдө айтылууда. Күн таң эрте чыгат жана кечинде батат. Бирок бир эле жерден чыгып, бир эле жерге баткан жок. Тескерисинче, күнүнө башка жерлерден чыгып кайра батууда. Демек, бул аят жер шарынын тоголок болгондугуна, өз огунда күн системасында айланаарына жана күндө өз орбитасында айланаарына кереметтүү түрдө ишарат кылат. О менин бир тууганым, азыр акылдын, логиканын, илим технологиянын доору. Ал эми Куран акыйкаттары болсо жан дүйнөнүн жана акылдын азыгын өзүнө камтыган бир китеп. Мындай жан дүйнө азыгына муктаж болгон технократиялык бир доорго албетте Курандын өкүмү гана өкүмдарлык кыла алат. Болгону биз ага тез-тез кайрылып турушубуз керек.
Ар бир кесип ээси өз кесибинин көзү менен Куран деңизинен улуу акыйкат тамчыларын, сырларын сууруп чыгып, аны изилдөө менен бирге динге кызмат кылса, бул максатка ылайык бир амал болот деп ишенебиз. Ролик Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.